жарқын жазарым, бал татыған балдыр Кимде-ким жетим балдарды башынан сылап чын жүрөктөн жакшы көрсө, ал адамга көптөгөн сооптор жазылат деген пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын айткан бир хадиси бар. Ошол айтылган хадисти толугу менен аткарып келе жаткан кыргыздын чыгаан кыздарынын бири Назгүл Насиева өзүнүн жетекчилиги астында уюшулган Сен жалгыз эмессиң кайрымдуулук фонду менен биргеликте көптөгөн жардамга муктаж адамдарга жардам берип келет. Бул сапар 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата Чүй облусунун Сыгата районуна караштуу Киршоок айылындагы Келечек балдар үйүндөгү кыздарга майрамдык маанай тартуулап эле тим болбостон, балдар үйүндөгү ажарлуу кыздардын арасында сулуулар конкурсун уюштуруп, Жаз периси 2014 наамын ыйгаруу менен кыздарды куттуктап кайтты. Балдар үйүнө Назгүл айым өзү гана барбастан бир топ ырчылар жана ошондой эле кыргызга төбөсү көрүнүп калган бир нече адамдар да коштоп жүрдү. Конкурсту белгилүү алып баруучу Элмира Турсуналиева алып барып, балдар үйүн шаңга бөлөдү. Сынакка катышкан бардык кыздар өздөрүнүн болгон таланттарын калыстар алдында тартуулап жатышты. Кыздар ырдап бийлегенден сырткары өздөрүнүн ашканадагы чеберчилигин да көргөзө алышты. Всегда күн тийип турсун дегенде анан всегда асман ачык болсун деп. Эти башкача андай как бы эмеге да окшош кетет, оюга да мындай необычный. Ал эми бул балдарды мындай кубанычка бөлөп иш-чараны уюштурууга жалаң гана чыгаан жаштардан түзүлгөн жаштар өкмөтү кыймылы демөөрчүлүк кылды дейт Назгүл Насиева. Бирөөгө зар дүйнө, а бирөөгө кор дүйнө дегендей, бул балдар үйүндө жалаң жетим же болбосо жарым жетим балдар тарбияланса, алардын арасында ата-энеси бар туруп, ичип кетип же таштап карабай коюп тирүүлөй жетим калган балдар жалаң гана турмуштун ачуу жагын көрүп, мүңкүрөй түшкөн бул балдарды коомго аралаштырып, кандайдыр бир стимул берүү максатында мына ушундай чыгаан адамдар менен бирге барып, балдардын көңүлүн көтөргөн Назгүл айымга ыраазычылык билдирип, биз сынактын катышуучуларын сөзгө тарттык. Конкурстар аябай сонун болду, бүт баарыбызга жакты, күлкү менен шаңдуу болду. В общем, айткандай сонун болду да. Ошо конкурсту кандай десем, уюштурган адамдарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Келип, бизди ошентип бактылуу болуп атканыбызга, келечекте кандай десем, жол көргөзүп, үйрөтүп дегендей ушинтип поддержка кылып кылгандарына чоң рахмат. Балалыктын балдай ширин күндөрүн балдар үйүнүн ата-эненин мейримсиз өткөрүп жаткан бул балдардын тагдыры эч кимди кайдыгер калтырбаса керек. Кайда болбосун бул балдарды мүмкүнчүлүгү жеткен элибиздин чыгаандары болсо жардам көрсөтүп турса чоң соопко калар эле.